Бүгүнкү биздин каарманыбыз өзүнүн эмгекчилдиги, эптүүлүгү жана кесипкөйлүгү менен өзгөчөлөнгөн айым. Акылай үй бүлөсү менен Чүй облусунун Жаңжы районунда жашайт. Өзү жашаган үйүнүн бүтпөй калган конок бөлмөсүнө жок азын гүлдөрүн эккен. Бөлмөнүн 10 чарчы метриндеги эгилген 5000 түп гүлгө кадимки күнүмдүк тиричиликтеги буюмдарды колдонуп өстүрөт. Бөлмө ичин күнөскана шартына ылайыктаган. Конок бөлмөбүз бүт элек. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул кара ылай бойдон эле. Бирок биз конок бөлмөбүздү бүт элек деп мындай кайгырбай эле биз наоборот ошону туура пайдаланалы деп бул жерге биз тюльпандарды тигели деп чечкенбиз жолдошум экөөбүз. Буюрса былтыртан бери тюльпан өстүрүп, жакшы кирешеге чыгып, өзүбүздүн кардарларыбызды таптык. Бул ошол үйдө отурган келиндер үчүн баардыгына сунуштайт элем. Бул жерде бизде 2-3 вентилятор, анан кичинекей чакан жылыткычтар, обогревательдер, үйдү бөлмөнүн жылыткан эле обогревательдер менен жылытабыз да, анан гүл орогондо өзүбүз кымбат баалуу кагазтарды деле сатып албайбыздар. Ушундай колдонулбаган, окулган газеталарга оройбуз. Базардагы эле скотчтор менен гүлдөрүбүздүн баардыгын ондон кылып бөлүп, заказчиктерге коробкаларга салып дайындап коебуз. Бунун баардыгы жөнөкөй өзүбүздүн күнүмдүк тиричиликтеги эле буюмдардан жасасаңыздар болот. Дагы бир сиздерге жакшы күлкүлүүсү бул орогандан кийин менин экинчи бүт элек бөлмөбүзгө жөнөйбүз. Ал биздин детский комнатабыз болчу. Жолдошум бир аз кырсыктап биздин кыйналып үй бүлөлүк бир сыноолорго туш келип калып, биздин акчабыздын көпчүлүгү доктурларга кетип, ал бөлмөбүз да бүтпөй токтоп калган. Анан ал бөлмөнүн да туура пайдалануу менен биз ал бөлмөнүн терезелерин баарын караңгылап, муздатып, бул гүлдөрдү сактоочу муздаткыч катары пайдаланып атабыз. Азыр буларды ал жакка киргизип, ал жакта да көрөлүк. Бул жак болсо биздин үйүбүз. Бул жак биздин жата турган жерибиз, конок бөлмөбүз бул жагыбыз. Бул жер биздин чакан ашканабыз. Негизи подвалга ылайыкталган, ылдый чуңкур. Кышкы салаттарыбызды салганга деп подвалга ылайыктаганбыз. Эми бул жака сакталган тюльпандарыбыз. Булардын баардыгынын өзүнүн ээлери бар, заказдарыбыздын баарын ошентип түстөрү менен ар бири кызылын өзүнчө, сарысын өзүнчө, агын өзүнчө кылып бөлүп дайындап алганбыз. Анан ачылып кетпесин деп үстүлөрүн ушундай кылып жаап койгонбуз. Ар бири ондон луковицасы менен, пияз менен оролуп, региондорго чейин, алыскы областтарга чейин кетет булардын баардыгы. Бул сүрөттөн эмнени көрүп атабыз? Каарманыбыз 5 кыздын апасы. Ал гүл өстүрүүдөн тышкары Жаңжер орто мектеп комплексинде география мугалими. Мугалимдик кесиби негизги ишим деп эсептейт. Татаал органика 10 жылдын жүзү болду быйыл буюрса. Мен үчүн мугалим болуу бул өтө сыймыктуу, жакшы кесиптердин бири деп баалайм. Албетте окуучулар менен иштеш абдан жакшы. Ушунча баланы тарбиялап, буларга билим берип, акылын баардыгын толтуруп, биз ушул мектептен уяга учурабыз. Бул баардык мугалимдер үчүн бул сыймыктуу, ардактуу кесиптердин бири да бул. Ошол себептен мен өзүм мугалимдик кесипти тандагам. Ал эми мектептеги сабактары аяктаганда дароо үйүнө шашат. Анткени айылга үй бүлөлүк чакан ашканасын ачып алган. Ал жерде ашпоозчулук жана тейлөө кызматын өзү аткарат. Мен 3 сабагымды өтүп келдим. Бүгүн заказдар барбы? Мектепте сабагым бүттү. Бүгүн 3 саатым бар эле. Сабагымды өтүп бүтүп, биздин чакан ашканабыз бар, үй бүлөлүк азыр заказдарыбыз бар экен, ошону бышырганга жөнөдүм. Мен пиццам да бышып калды. Азыр биздин айылдан крылышкеге, пиццага, анан пирожныйларга заказ келип түшкөн экен. Биз заказдарды өз убагында жеткирип беришибиз керек. Жолдошум жеткирип берет, мен үйдөн жасайм. Бизде цехтер бар, мектептер бар, лицейлер бар, ошол жака биз буйрутма менен жеткирип берүү кызматын дагы аткарабыз. Бул тамактардын баардыгын
сразу эле бир жасаганда эле биз жаса үйрөнүп кете алган жокпуз. Жолдошум экөөбүз аябай издендик, кээде окшошпой калды, бирок кайра жасап, изденип, аракет кылып атып, анан буюрса өз даамына келди да. Бул крылышкени негизи мариновка кылганды, булардын баардыгын жолдошум жасап берет, мага жардам берип, анан бышырганы мага жеңил болуп калат, анан мен кардарларга бышырып берем. Пиццаны мен өзүм интернеттен эле үйрөнүп, видеолорду көрүп, кайра бышырып, кайра изденип, анан качан даамына келип, өзүбүзгө жаккандайын анан сатыкка алып чыктык. Азыр бул жерде кардарларыбыз жаңы эле чай ичип отурушуп кетти. Булардын баардыгын өзүм жыйнап, иреттеп, идиш жууп, бул жердин баарын тазалыгы дагы баардыгы менин мойнумда. Эгер жетишпей баштасам, менин 5 кызым бар. Улуусу 6-класста, анан колумда сиңдим бар. Сиңдим менин кичинекей эмчекте эмизген 1,5 жашта кызым бар. Кызым да карап жардам берет. Анан тазалык жагынан мага дайыма жардамчылар менин кыздарым. Убакытты туура пайдалануу көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Бир күндө бир нече кесипти аркалаган каарманыбыз дайым изденүүнүн үстүндө. Айыл жергесинде жашап, баардык мүмкүнчүлүктү колдонуп жаткан Акылай үйдө отурган айымдарга дем берет деп ойлойбуз. Элнура Кайнарбек кызы, Мырза Мамбетов, Замана студиясы.